Экинчи параграф. Ёжик событий. Кечирим медитациясы мурунку переживаниялардан арылганга жардам берет жана жаңы пайда болгондорду тез эле тазалап турат. Бирок оюбузда эчтекени өзгөртпөсөк, анда дайым эле кечирип жүрө бергенге аргасыз болобуз. Адегенде урушабыз, кайра кечиребиз, анан кайра урушабыз, кайра кечиребиз жана башка. Көңүлдүү жашоо туурабы? Негизгиси эрикпейсиң. Эгер биз тынч жана осознанно жашаганды кааласак, биз жаңы переживанияларды топтобогонду үйрөнүшүбүз керек. Идеализациянын клапандарын жабышыбыз керек. Бул эгерде сиз өзүңүздүн күтүүлөрүңүзгө маани бергенди токтоткондо гана болот. Башкача айтканда, идеализациядан баш тартышыңыз керек. Демек, сиз бир эле убакта өзүңүздүн менталыңыз менен иштегенди башташыңыз керек. Так ошол жерде биздин билимдерибиз, идеяларыбыз жана чогулган тажрыйбаларыбыз жөнүндө маалыматтар сакталат. Жана ошол жерден так ошол биздин идеализациябыз дагы сакталат. Ошол идеализацияларыбыз биздин жашоого болгон нааразычылыгыбыздын өзөгү болуп эсептелет. Накопитель переживанийдин толуусунун жана биздин тарбиялык таасирдин алдына түшүп калуубуздун себеби болуп эсептелет. Демек биздин ментал денебиздеги чогулган ката ишенимдерибиздин жана идеализацияларыбыздан тезирээк арылышыбыз керек. Сиз бейиште жашап атканыңызды түшүнүңүз. Бул жерде жалпы идея бар. Биз аны түшүнүшүбүз керек. Жана кезектеги переживания пайда болгондо ага кайрылып келип турушубуз керек. Ал сыртынан караганда жөнөкөй эле. Аны баары эле оңой эле түшүнө алышпайт жана кабыл алышпайт. Ал төмөнкүчө көрүнөт. Сиз ар бир минутаңызда бейиште жашап атканыңызды билишиңиз керек. Жашооңуз кандай болсо да, кандай жаман болуп сезилсе да, жашоого мындай мамиле кылуу оңойго турбайт. Алам эч жактан бери эле сизди ийгиликтүү түрдө тарбиялап атат. Кайдагы бейиш? Мындан да жаман болуш мүмкүн эмес. Чын эле мындан да жаман болуш мүмкүнбү? Сиз бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Эмне кереги бар эле? Бардык методикалар жакшыны гана ойлогула деп үйрөтөт. Биз ошентип жакшыны гана ойлогонго аракет кылабыз, а жашоо болсо улам начарлап баратат. Эмне үчүн начарлап баратканы түшүнүктүү. Биз жашоого ыраазы эмеспиз. Биздин накопитель переживаний толуп атат. Жана алам бизге улам көбүрөөк тарбия берип атат. Силердин көңүлүңөрдү бурабыз. Бул жаза, өч алуу эмес. Бул сиздин ката убежденияларды оңдоо. Биз жакшы жашоону каалап, азыркы жашообузга нааразы болгондуктан ситуация мындан да начарлап кете берет. Ошондуктан коркунучтан сактаныш үчүн башын жерге тыгып алган тойгуштай болуп, башыңарды катпастан, башыңарды көтөрүп, кандай келечек күтүп атканын карашыңарды сунуш кылабыз. Азыркыдан да оор жашоону кандайча оор болуп калат, түшүнүү кыйын эмес. Бул сиз жашооңуздун кайсы тарабына нааразы болуп атасыз, ошондон көз каранды. Эгерде үй бүлөлүк же өздүк жашоого нааразы болсоңуз, именно ушул тарапта ситуация оордойт. Бирок сиз жумушка көп маани бербесеңиз, анда жумушуңуз жайында эле болот. Жакшы акча иштеп таба аласыз жана тескерисинче. Кандай кылыш керек? Келечектеги ситуациянын оорлошуп кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Эгерде сиз өзүңүздүн башкы идеализацияны тапсаңыз, алардан кантип баш тартыш керек? Эгер алар жакын адамдарыңыз болсо. Жөнөкөй эле. Именно азыр бейиште жашап атканыңызды түшүнүңүз. Эгерде андай эмес десеңиз, эртеби кечпи тозок келет. Ошондо ал мындан дагы абдан оор болот. Бейиш, тозоктордун мааниси шарттуу түрдө. Коммуналкадагы скандальный кошуналары бар жашоо кантип эле бейиш болсун? Бул ситуацияга каршы тозокту ойлоп тапса болобу? Көрсө жакшылап ойлоп көрсө, оңой эле тапса болот экен. Сизге ушундай кошуналарды берип коет, арак ичкен шумный.
Сизге скандальный соседтериңиз алардын жанында святой болуп көрүнүп калат. Же сиздин коммуналка сиздин оокаттарыңыз менен бирге өрттөнүп кетет. А бийликтегилер сизге жашай турган башка үй бергенге шашылбайт. Ошондой акыбалда калганда коммуналкадагы өзүңүздүн комнатаңызды сүйүү менен эстейсиз. Мейличи скандальный соседтер болсо деле деп каласыз. Аалам ушинтип сиздин көз карашыңыздын ката экенин далилдейт. Көчөдөгү тентиген жашоого караганда коммуналка чыныгы бейиш. Аны биз кайраттуу түрдө моюнга алышыбыз керек. Албетте бул особнякка караганда алсызыраак бейиш. Бирок сизге особняк алганга эч ким тыюу салбайт. Эгерде сиз любой моментте бейиште жашап атканыңызды билсеңиз, жашоону осуждать этпей, а өзүңүз үчүн особняк сураңыз, же жок дегенде өзүнчө квартира. Бул дүйнөдө баары бар. Эгер жакшылап жана туура сурасаңар, сөзсүз аласыңар. А эгер бербесе, анда ойлонуп көрүүгө себеп бар. Кандай установкаңыз бул максатыңызга жеткенге жолтоо болуп атат. Буга миллиондогон башка адамдар жетишти го. Так ушундай подход любой моментте бейиште жашап атам деген накопитель переживанийдин баардык клапандарын жаба алат жана ментальный телону тазалай алат. Идея түшүнүктүү эле. Бирок муну ишке ашырган оор. Сизге өзүңүздүн ката ишенимдериңиз түшүнүктүү болуп атса да. Реалдуу прием керек. Техника интенсивного дыхания. Бир буттап туруу. Свечанын жалынын денеңе тийгизүү сыяктуу. Булар баарына түшүнүктүү, баары эле таба алат. Бирок алар биздин ката ишенимдерибизди тазалаганга жарабайт. Эмне үчүн? Анткени ката ишенимдерди ментальный тело жараткан. Ал эми бир бут менен туруу техникасы менен менталдуу телону өзгөртө албайсың. Ал физикалык денеден алыс. Ката ишенимдерди оңдоо үчүн инструменттер. Демек кандайдыр бир инструменттерди табышыбыз керек. Биздин жашоого болгон мамилебиздин, биздин ишенимдерибиздин деңгээлиндеги. Ошондой инструмент барбы? Албетте бар. Адамзат көп нерсени ойлоп тапкан. Мисалы, позитивдүү ишенимдердин жардамы менен программаны алмаштыруу же установкалардын аффирмациялары. Аффирмациялар. Бул техникалар биздин менталдагы ката ишенимдерди чыгарып, анын ордуна жакшы ишенимдерди киргизгенге багытталган. Бул иште ката ишенимдерди кетириш үчүн күч талап кылынат. Сиз кабатырланып турган, контролдогонго мүмкүн болбогон акылыңыз көп жылдан бери сиздин менталды ар кандай идеализациялар, ката ишенимдер менен толтуруп салган. Демек аларды тезинен чыгарыш үчүн өзүңүзгө позитивдик ишенимдерди интенсивдүү түрдө киргизишиңиз керек. Канчалык негативдик ишенимдер көп болсо, ошончолук көп позитивдик ишенимдер болуш керек. Жалпы убактысы сиздин менталдагы чогулган терс ишенимдин санына караганда жакшы ишенимдердин саны көп болуш керек. Ал эми көптөгөн жылдар бою ката терс ишенимдерди кетирбегендиктен перепрограмма кылуунун интенсивдүүлүгү өтө жогору болуш керек. Бул групповой сабактарда өткөрүүдө оңой болот. Жакшы алып баруучу коллективдик эйфорияны дүүлүктүрүүнү пайда кылып, жогорку эффективдүү абалды жарата алса. 2-3 семинардан кийин мурунку осуждениялардын ордуна оюңузда өзүңө жана башка бардык адамдарга болгон сүйүү эле калат. Бирок бул методика боюнча өз алдынча иштесеңиз, китептер боюнча, анда анын жыйынтыгы мынчалык бат болбойт. Сизге өзүңүзгө толкундануу экстазын чакыруу кыйын болот. Башыңыз проблемаларга, күмөн саноолорго толуп турганда. Кимдир бирөө муну өзү эле жасай алат. Бул жакшы. Аффирмация бат эффективдүү иштейт. Ал эми калгандар эмне кылат? Жакшы болоруна ишенген, бирок башында толтура күмөн саноолор болсо жана аны менен эчтеке кыла албаса.
Биз дагы бир менталдык прием сунуш кылсак болот. Катал убеждениялар менен иштөө үчүн. Жаман келечекти күтпөйбүз. Ал өтө эле жөнөкөй, анчалык кыйын деле эмес ойлордон чыгат. Келгиле, Аллам бизге бардык өзүнүн тарбиясын бергенин күтпөйбүз. Келгиле, анын алдын алабыз. Өзүбүз Алламга бизди тарбия кылгандай кылабыз. Реалдуулукта эмес, оюбуз менен гана. Уну кантип жазсак болот? Жөнөкөй эле. Бир көнүгүүнү жазсак эле жетиштүү. Аны биз ёжик событий деп атадык. Унун кандай иштерин биринчи вариантта карап көрөлү. Эгер сиз окуялардын болушунун бир гана вариантына ашыкча берилип алган болсоңуз жана жашоо башкача деле болуп каларына ишенбесеңиз, жол бербесеңиз. Мисалы, оюңузда сиз атаңызды байкагыч, деликатный, воспитанный адам катары көрөсүз. Балким качандыр бир кезде ал ошондой болгондур. Жана сиз атаңыздын башкача болгонун оюңузда жол бербейсиз. Сизде адамдар арасындагы өз ара мамилеге идеализация бар. Ошондуктан атаңыз карып калган чагында ал сизге характеринин орой, урушчак сыяктуу негативдик жактарын көргөзөт. Сиз канчалык аны ушундай жүрүм-турум үчүн көп осуждать этсеңиз, ал ошончолук жаман боло берет. Именно сизге карата. Ал эми башка адамдарга анын мамилеси жакшы же жаман болот. Бирок сизге карата анын мамилеси жаман жакка өсүп кете берет. Сиз ага болгон мамилени өзгөртмөйүнчө. Ал эми аны жасаш оңой эле. Сиз атаңызды дүйнөдөгү эң жаман ата деп эсептейсиз. Эгер ушул жөнүндө ойлонуп көрсөңүз, бул мындай деле эмес экенин түшүнөсүз. Эң жаман кишиге салыштырмалуу андан да жаман кишини тапса болот. Сиздин атаңыз андан да жаман болуп кетпеш үчүн аны оюңузда андан да жаман болуп турганын көрүңүз. Эртеле ал андай болуп кете элек деле. Ошондо анын азыркы сизге көргөзүп аткандары кеп-кичинекей эле болуп көрүнүп калат. Салыштырмалуу. Башкача айтканда ал мындан да жаман боло алат. Бирок андай болгон жокко. Карагылачы, ал кандай жакшы адам, а сиз аны осуждать этип атасыз. Бирок эгер сиз өзүңүздүн ага болгон мамилени өзгөртпөсөңүз, ошондой эле болуп калат. Башкача айтканда, бүгүн сиз аны менен бейиште турасыз. Ал эми бир канча убакыттан кийин тозокто болуп калышыңыз мүмкүн. Именно ушундай логика сизди любой ситуацияны жакшы көргөнгө жардам берет. Ал сиздин көз карашыңыз боюнча кандай жаман болсо дагы. Биз сиздерге сунуш кыла турган көнүгүү ёжик событий көнүгүүсү. Именно ушул принципте иштейт. 15-20 мүнөт бою сизге эч ким жолтоо кылбай турган обстановканы түзгүлө. Ыңгайлуу абалда болуп, көзүңүздү жумуңуз. Дененин булчуңдарын бошотуңуз. Оюңузду токтотуңуз. Элестетиңиз сиздин жашооңуздагы окуялардын көптөгөн варианттарын. Мисалы, бир точкадан чыгып турган ийнелердин набору түрүндө көрүңүз. Тоголок болуп жыйрылып турган кирпичечеңге окшошуп калат. Ёжик событий мүмкүн боло турган бардык ситуациялардын ичинен сиз бир эле сизге жаккан вариантты тандадыңыз, биринчине. Реалдуулукта сиздин идеализацияны талкалоодо Аллам кезеги менен улам жаман окуялардын вариантын көргөзөт. Экинчи жана кийинки ийнелер. Элестетип көрүңүз, жашооңуз кандай болот? Эгер тарбиялык процесстер улана берсе, башкача айтканда, жаман кыла турган варианттын баары болсо, улам кийинки кирпичечендин ийнелери. Оюңар менен жашап чыгыңыз. Окуянын жаман болгон ар бир вариантында 5-7 мүнөттөн элестетип көрүңүз, эмне кыласыз? Сиздин адамдар жана дүйнө менен өз ара мамилелер кандай ойлор болот? Ар бир вариантты аягында оюңар менен айткыла. Жашоо. Эгер сага менин жашоомдун ушундай болгону керек болсо, мен аны эч наалыбай, таарынбай кабыл алам. Демек мен бир нерсем үчүн ушул сабакты алышым керек болчу. Эгер ал мага керек болсо, анда мен аны ыраазычылык менен кабыл алам. Бирок эгер мүмкүн болсо, анда мен жашоомдун ушундай болушун сурайм деп туруп, эң жакшы сизге жаккан биринчи вариантты айтыңыз. Ошондой эле кылып,
оюңуз менен дагы ситуациянын начарлашын, жамандыгына карата бир канча варианттарды жасаңыз. Ёжик событийдин калган ийнелерин. Ар бир варианттын аягында аны сабак катары кабыл алганыңызды бекемдегиле. Эч кандай жинденбей, осуждать этпей. Бирок аны өзүңүзгө карата колдонбошун сураңыз. Аягында дагы бир жолу оюңуз менен бекемдеңиз. Азыркы ситуацияны осуждать этпешиңизди жана аны сабак катары кабыл алышыңызды, өзүңүздүн оюңуз же кылган иштериңиз менен жаратып алганыңызды моюнга алыңыз. Азыркы ситуацияңыз эң жакшы экенин айтыңыз. Берип аткан сабак үчүн ыраазы экениңизди айтыңыз. Азыркы ситуацияны эң жакшы деп эсептеңиз жана сураңыз. Эгер мүмкүн болсо, сиз каалагандай кылып жашооңуздун жакшыртып беришин. Ушул упражненияны жасаганда сиз негативдик келечекти заказ кылгандан сактанасыз. Ар бир варианттын аягында муну колдонбошун сурануу менен жана ошол эле убакта ушул болуп аткан окуяларды жаза, өч алуу катары албастан оюңуз жана жүрүм турумуңузга үчүн сабак катары кабыл алып атканыңызды айтыңыз. Биз мисал келтирип аткан карып калган атанын окуясында Ёжик событийдин биринчи жакшы иголкасы түз, тынч, жакшы мамиле болот. Экинчи ийне сизге оройлук көргөзүп урушкан азыркы ситуация болушу мүмкүн. Үчүнчү иголка ал ооруп калып, сиз аны багып аткан ситуация болушу мүмкүн жана анын характери жакшы жакка өзгөрбөгөн. Төртүнчү иголка ал ичип баштады. Бөтөлкөлөштөрүн үйгө алып келип баштады. Бешинчи иголка ал үйгө бир топ аялдарды алып келди. Алтынчы иголка ал өзүнүн неберелеринин жинине да тийип баштады. Жетинчи пожар кылды. Сегизинчи үйдөгү буюмдардын баарын элге таратып салды. Тогузунчу жана башка. Иголкалар көп болушу мүмкүн жана анын баарын оюң менен жашаш керек. Жашоого тарынбай, бактыга жараша чындап эле жашабай, оюң менен жашайсың. Башкача айтканда, элестетүү керек өзүңө. Эгерде үчүнчү жана кийинки ийнелер ишке ашса эмне болот эле? Бул жашоону толугу менен элестетүү, өз ара мамиледеги бардык варианттары менен, акчаны бөлүштүрүү, үйдү жана башка, жана оюң менен айтуу керек. Жашоо, эгер мен бул жашоого татыктуу болгон болсом, анда мен бул ситуацияны кабыл алам. Мен наалыбайм, анткени мен түшүнүп атам. Бул менин атама болгон претензиямдын жыйынтыгы экенин түшүндүм. Бирок эгер мүмкүн болсо, менин атам урушканын токтотсунчу жана биздин жашообузду кыйындатпасынчы. Так ушундай ой менен жашоо тарбиялык таасирди болтуртпайт жана келечектеги бизге бериле турган сабактарды түшүнгөнүңдү далилдейт жана аларды кабыл алганга даяр экениңди билгизет. Жана азыркы ситуацияны эң жакшы ситуация деп эсептериңди билгизесиң. Анткени сиздин нааразычылыгыңыз менен мындан да жаман болушу мүмкүн. Бирок сиз андан баш тарттыңыз. Азыркы ситуацияга нааразы болгонду. Ошон үчүн ааламга кереги деле жок сизге карата мындан да жаман варианттарды колдонгонго. Эгер баары жакшы болсо, анда мындан ары мындан да жакшы болот. Мындай кылып ой жүгүртүүнү, бардык идеализацияны талкалагыла. Жана андан пайда болгон кырдаалдарды оңдоо үчүн колдонгонду сунуш кылабыз. Жашоодо азыркыга караганда дайыма мындан да жаман варианттар бар экенин түшүнгөндө, дайыма азыркы жашооңузга кубансаңыз болот. Мындан да жаман болбойбу? Бул көнүгүү келечек үчүн заказ болуп саналбайт. Анткени ар бир көнүгүүнүн аягында оюңуз менен сөзсүз түрдө айтасыз. Жашоо, эгер бул болуп кетсе, мен аны наалыбай, жинденбей кабыл алам. Бирок эгер мүмкүн болсо, анда баары мен каалагандай болсун деп өзүңүздүн вариантыңызды айтасыз. Ошону менен сиз ааламга бул негативдик окуялардын вариантынын кереги жок экенин түшүндүрөсүз. Сиз ага даярсыз, бирок ал сизге керек эмес. Сизге башкача вариант керек. Бирок сиз ал боюнча переживать этпей калдыңыз.
Анткени азыр сизге жакшы болуп атканын түшүндүңүз. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн супер максатыңызды талап кылуу разрядынан сурануу разрядына котордуңуз. Ошону менен текебердигиңизди бастыңыз. Алам текебер эмес адамдарды сүйөт жана аларга жардам берет. Эгер алар албетте суранса. Жашооңорду ёжик событийга айлантпагыла. Дагы бир рекомендация. Ёжик событий боюнча иштөө бул сиздин проблемалардын баасын түшүрүүчү, азыр эң жаман болуп атат деген сиздин мамилеңизди өзгөртүүчү бир жолку операция. Сиз бир жолу 15-20 мүнөттүн ичинде ушул приемду жасайсыз. Сизге эң жаман сезилип аткан ситуацияны кабыл аласыз жана баары жакшы эле экенин түшүнөсүз. Андан кийин ёжик жонду унутасыз да жашоого кубанып жашайсыз. Эгер эртеден кечке ар кандай кыялды элестете берсеңиз, анда бул ёжик событий болбой калат. Бул сиздин словомешалка контролдон чыгып кеткенин көргөзөт. Жана ал сиз берилип элестетип аткан, ойлонуп аткан ойлоруңузду активдүү түрдө жашооңузга заказ кылып атасыз. Анда бат эле депрессияга кабыласыз. Ошондуктан батыраак словомешалканы токтотуңуз дагы жашоодон рахат алыңыз. Ал эми ёжикти бир жумада бир эле колдонуу керек жана 10 мүнөттөн ашык эмес. Ушул жолдо сиздерге ийгилик каалайм. Качан колдонсо болот? Бул приемду качан колдонгонго рекомендация берилет. Дайыма сизге азыркы ситуация жаман болуп көрүнгөндө, андан да жаман болушу мүмкүн эмес деп ойлогондо колдонсо болот. Бул прием тезирээк өзүңдүн азыркы ситуацияга болгон мамилени өзгөрткөнгө, өзүңдүн переживаниялардын баасын түшүргөнгө жардам берет. Сиздин балаңыз өтө көп убакыт компьютерде өткөзөт жана сиз кечке эле ошол боюнча кабатырланып атасыз. Ёжик событий жасаңыз, ошондо түшүнөсүз. Бул эң жакшы. Ал үйдө отурат, көчөдө жаман балдар менен достошкон жок. Сиздин күйөөңүз күндө 1 кружка пиво ичет. Сиз абдан кабатырланып атасыз. Ал алкоголизм менен ооруп калды деп. Ёжик событий өткөзүңүз, түшүнөсүз. Бул эң жакшы. Ал болгону 1 кружка пиво ичет жана болгону пиво эле ичет. Сиздин аялыңыз телефондо өтө көп убакыт сүйлөшөт. Сиз ага аябай жиниңиз келет. Ёжик событий өткөрүңүз, түшүнөсүз. Кандай жакшы. Анын бардык кызыккандарын билесиз. Аны дайыма контролдой аласыз жана башка. Билбейбиз, биз сиздерге бул метод эффективдүү экенин жеткире алдыкпы? Көнүгүүнү жасап көрүңүз. Эгер жакса эң жакшы, а эгер жакпаса башканы издеп көрүңүз. А биз кезектеги жыйынтыкты чыгаралы. Жыйынтык. Биринчи, жашоого болгон нааразычылыкты оңдош үчүн сиз моюнга алышыңыз керек. Убакыттын любой моментинде сиз бейиште жашап атасыз. Экинчи, идеализацияны талкалоо процессинде ситуациянын начарлашын болтурбоо үчүн сиз анын алдын алсаңыз болот. Ал үчүн оюңуз менен азыркы абалыңыздын мындан дагы начарлап кеткенин элестетиңиз жана аягында оюңуз менен билдириңиз. Ушул ситуацияны наалыбай, осуждать этпей кабыл алганыңызды. Бирок эгер мүмкүнчүлүк болсо, азыркы ситуациянын жакшыртып бергенин сурануу керек. Үчүнчү, ой менен мындан да жаман окуяны жашоо ёжик событий деп аталат. Ар бир иголка ситуацияны билгизет. Алардын жарымын уже аткарылган. Ал эми калган бөлүгү сиздин накопитель переживанийдин толушуна жараша аткарылат.